Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз 3D форматта сабактарды кантип өтөбүз Аксан эжеке дегендерге сабак даярдап берейин. Анын үчүн биз Google'га Mosaic Education деп жазасыздар. Жазганыңыздарда могул жакта чыгат. Mosaic Education деген чыгат. Бул жакка киргениңиздерде сиздер могул жактан кыргызча тилди тандап алсаңыздар болот. Мен могул жакка түшүп кыргызчаны тандап алайын. Андан кийин могул жакты карасаңыздар, китептер, бүт бардыгы ушул жакта бар. Медиатека деген бар. Ал эми 3D үлгүлөр дегенде, мисалы үчүн биология деген сабакка керек болсо, биологияга киресиздер. Киргениңиздерде могул жерде кулак жана угуу анализатору деп турат. Ушул бизге керек болсо, ушул сабакты кааласаңыздар регистрация болуп кирсеңиздер болот. Мен регистрация болбодум. Бул жакка киргениңиздерде открыть приложение M3 VDVR деп чыгат. Бир аз күтүп турасыздар. Бир аз күтүп турганыңыздарда сиздерге бул жаккан бул видео жүктөлөт. Бул видео жүктөлгөндө мына жер азыр мындай толкун болуп ачылат. Ачылганда сиздер муну чоңойтуп алып туруп колдонсоңуздар болот. Угуу анализатору. Могул жакты карасаңыздар, үстүдө А дегенди бассаңыздар, бүт ар бир органдын аттары могул жакка чыгып турат. Ал эми кулакка келе турган болсок, кулак. Ал эми уктургуч сөөктөр дей турган болсок, ар бир ичине чейин ушинтип көрсөтүп берет. Үлүлгө киребиз. Үлүлгө кирсек, бул үлүлдүн ичиндагы могул жакта бүт бардыгын көрсөтүп берет. Корти органы дегенге кирсек, бул жакта да көрсөтүп берет. Ал эми танатопияга кирсек, бул танатопия кантип иштейт аны көрсөтүп берет. Бул жакта викториналык суроолор, ал эми анимацияга кирсеңиздер, бул жакта анимация. Үн бул угуу органыбыздын жардамы менен кабыл алынган абанын титирөөсү. Дени сак кулак 20 000 Гц чейинки жыштыктагы үн толкундарын кабылдай алат. Бирок угуунун бул диапазону картаюудан же ызы чуунун таасиринен улам бара-бара тарайып баштайт. Үн толкундары ички кулакта сигналдарды жаратып, угуу нерв талчалары аркылуу мээ кыртышына өтүп бугулат. Үндү кабылдоо мээ кыртышында калыптанат. Кулак кабыкчасы үн толкундарын чогултуп, сырткы угуу өткөлүнө багыттайт. Үн толкундары угуу каналын жаап турган кулак тарсылдагын титиретет. Уктургуч сөөктөр, балкача, дөшүчө жана үзөңгүчө кулак калкасынын термелүүсүн үлүлгө өткөрүп турат. Үзөңгүчөнүн негизи үлүлдүн сүйрүү терезесине жана 3D форматтагы сабактарды колдонсоңуздар болот.